Здравствуйте, Дарья Нурхачевич. Обычный вопрос. До этого говорилось, что возбуждены уголовные дела на Мухаммедкалая Абылгазиева, на Аслабека Дженбекова. У вас есть такая информация? И вы можете гарантировать, что после отказа от своего поста Сооронбая Дженбекова не будет политического преследования? Мен ал Абылгазиев менен Аслбек Жээнбеков боюнча маалыматым жок экен. Политический преследование мен кылбаймын. Эгерде мындай кандайдыр бир кылмыш иштерге же болбосо ушундай коррупцияга аралашкан болсо ал башка маселе. Жана куугунтукта анан ушу саясий оппонент менен ушундай кандай эч качан болбойт. Мына журналисттер азыр биз 21-чи кылымда жашап атабыз. Мына интернет заманы деген ар бир адамдын колунда смартфону бар. Түшүрсөң бир минутта бүтүндөй Кыргызстанга тарап кетет. Ошон үчүн мен коррупцияга аралашып атсам, же болбосо бир нерсеге көз жумуп койсом, же бир ишти туура эмес жасап атсам, сөзсүз түрдө ал бат эле чыгып калат. Ошон үчүн мен бул бийликке эптеп кресло алып барып кучактап отуруп калайын деп келген жокмун. Коррупцияны түп тамыры менен жоюп, жок кылып туруп, бардык системада жок кылып, тазалап Кыргызстанды өнүктүрүү жолуна салганга ушундай максат менен келдим салыш үчүн. Можно? Жасайм жаштардын